Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасы өз уктурууларын улантат. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылуубузду улантабыз. Экономика министрлиги салык мыйзамдарын өзгөртүүлөрдүн пакетин жогорку кеңештин кароосуна киргизген. Өзгөртүүлөр бирдиктүү салыкка жана патентке, контролдук кассалык машиналарды колдонбогондугу үчүн санкцияларга, салыктык текшерүүлөрдү жана бизнести каттоону кеңейтүүгө, салык төлөөчүлөрдүн эсеби боюнча маалыматка жетүү мүмкүнчүлүгүнө тиешелүү, долбоор Кыргызстандагы чакан ишкерлерди колдоо, таза атаандаштыкка шарт түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу максатын көздөгөнү белгиленген болчу. Биз мына ушул багытта кеп кылалы деп турабыз. Салык мыйзамдарына сунушталган өзгөртүүлөр кимге пайда, канчалык деңгээлде деген суроолордун тегерегинде студиябызда конокторубуз бар. Тааныштырып өтсөм, экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Ошондой эле биз менен Соода өнөр жай палатасынын эл аралык бейтарап сотунун арбитри, ЖИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев. Саламатсызбы? Саламатсыз. Алгач Кубаныч мырза, сизден баштайт окшойбуз. Жаңы өзгөртүүлөр кайсы багыттарга тиешелүү? Эмне себептен кайра өзгөртүүгө туура келип атат? Анткени жаңы салык кодексин кабыл албадык беле өткөн жылы. Саламатсыздарбы? Силерге чоң рахмат чакырганыңыздар үчүн. Туура, ушул жылдан баштап жаңы салык кодекси иштеп баштады. Азыр болсо ушул өзгөртүү кирип жатат. Бул деген процесс дайым боло турган процесс. Дүйнө жүзүндө дагы бүт ушул өзгөртүүлөр болуп жатат, цифровизация дагы өнүгүп жатат. Ошол эле кезде айтып кетейин, мурун салык кодекске жылына 10-15 жолу өзгөртүү кирсе, мындай айтканда 10-15 мыйзам кабыл алынчу. Биз ошол жаңы салык кодексте жылына бир жолу өзгөртүү кирет деп норманы киргизгенбиз. Демек, азыр мына ошол бир жолу мындай комплекстүү ушул бир жылдын ичинде бизнес менен иштеп чыгып, ошол бүт ар кандай көйгөйлүү маселелерди карап чыгып, азыр өзгөртүүлөр кирип жатат. Мен дагы айтып коеюн, бул деген салык кодекстен бул мындай абдан маанилүү документ. Анан ошол бизнестагы, анан жана жаңы мисалы нерселер кирип жатат. Мисал келтирип койсом, быйыл креативдүү тармагы боюнча жаңы мыйзам кабыл алынды жана ошол креативдүү тармагына өзгөчө мындай салык жеңилдиктер, салык боюнча дагы өзгөртүүлөр киргизилсин деген тапшырма болгон. Мындай айтканда, бул дайым ушул өзгөртүүлөр кирип турат, бирок ушул туруктуулук болуш үчүн бир жолу киргизели деп чечим кабыл алганбыз. Биринчиден, экинчиден, биз мына президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун дагы бир нече жарлыктар чыккан. Бул ошо кичи орто бизнести колдоо максатында ошол жана ККМга өтүү, бирдиктүү салык режимине өтүү, ставкаларын төмөндөтүү жана айып пулдарды дагы өлчөмдөрүн төмөндөтүү максатында дагы ошол мыйзам долбоору иштелип чыкты. Негизги өзгөртүүлөрдү айтып кетсем, бул эң биринчиден ушул азыркы учурда салык реформалар болуп жаткандын улантуусу деп айтсак болот. Бул эң биринчиден көмүскөдөн чыгуу, көмүскө экономиканы азайтуу максатында. Силер билесиңер, азыркы учурда электрондук эсеп фактура кирген, товарларды маркалоо, көзөмөл кассалык машиналар, ошолорду дагы ушул күчөтүп, толук кандуу ушул компоненттер бүт категорияларга иштеп башташ керек деген жана бизде ушул товар деген же өндүрүлөт, же импорт болот. Ошол учурдан баштап бүт ушул жолун эң акыркы керектөөчүгө сатканда ушул бүт ушул жолун салык кызматы көрүш керек. Бул мындай айтканда, ушул байкоого кирбеген товар бул көмүскө легалдык эмес товар деп эсептелинет. Ошондуктан азыркы учурда силер билесиңер, ККМди киргизүү болуп жатканда салык кызматынан көзөмөл күчтөндүргөндө бир нече мындай ишкерлер дагы нааразылык болуп,
нааразычылык болуп, алар менен жолугуп, ушул бирдиктүү салыктын ставкалары бизге жогору. Анткени көбү патентте иштеп жаткан, азыр дагы иштеп жатышат. Бирок тилекке каршы мурунку салык кодексте дагы жана азыр иштеп жаткан жаңы салык кодексте ал жерден эч өзгөрүү болгон эмес. Патент менен жылына 8 миллиондон ашпаш керек деген, мындай айтканда, акча жүгүртүү көлөмү көрсөтүлгөн. Бирок ушул мына ишкерлер менен жолукканда биздин мына кабинет министринин төрагасы Акылбек Усунбекович Жапаровдун тапшырмасы менен 20 өкүл өздөрү тандап беришкен. Ал өкүлдөр ошо Чуй облусунан, Талас, Нарын, ошол ар кайсы ошо региондордон келип, ушул 20 өкүл тандалып, өздөрү тандап, мындай активдүү жана жолугуштарда сүйлөп жаткан ошол активдүү ишкерлерди тандап, ошол 20 өкүл менен 1 ай иштешип чыктык. Ошол 20 өкүлдүн, 20 ишкердин арасында болгон эле 2-3 эле ишкер ушу 8 миллиондон ашпайт экен. Мындай жөнөкөй айтканда, жөнөкөй кичинекей дүкөндү иштетип, ушундай жүрүп, анан биз ушундай түшүндүргөндө, мына президенттин жарлыгына ылайык 8 миллиондон эгер ашпаса, ККМди колдонсо, анда толук бошотулат салыктардан. Эч төлөбөй эле коюш керек. Ошол патенттин дагы суммасын төлөбөй эле койсо болот деп түшүндүргөндө алар айтышты, эмнеге биз анда чыктык? Биз ошо түшүнбөй эле чыгып калыптырбыз деген сөздөр да болду. Бирок ошол эле учурда калган ошол 17-18 ишкер 8 миллиондон ашат экен. Мындай айтканда, мыйзамды бузуп иштеп жүрүшкөн экен. Аналар биз дагы айттык, эми ушул учурга чейин кандай болду унуталы. Мындай айтканда, жаңы баракчадан мындай ишмердүүлүктү баштап, мыйзам чегинде толук салыктарды төлөп, ушундай иштеп баштайлы деп сунуш кылып, алар дагы макул. Бирок ушул бирдиктүү салыктын ставкалары жогору болуп жатат. Азыркы учурда накталай болсо 4%, накталай эмес болсо 2%. Аны ушул ставкаларды төмөндөтүш керек деп, анан биз чогуу иштеп чыгып, азыркы учурда мына мыйзам долбоордо сунушталып жатат. Эгер ошо 8 миллиондон ашып 30 миллионго чейин болсо, анда бирдиктүү салыктын ставкасы 0,5% болот. Эгер 30тан 50 миллионго чейин болсо, ставкасы 1% болот. Ал эми ушул бирдиктүү салык режимин дагы чеги жок деп дагы суранышкан бизнес. Анткени ошол чектен ашып кеткенде жалпы режимге өтүп, ал жерде 3 салыкты төлөш керек. Жана ошол 3 салыктын отчетторун бериш керек. Бул мындай чоң компанияларга ыңгайлуу, бирок ушул кичи орто, ушул соода жүргүзгөндө кыйын болуп калат деп суранганынан, биз азыр ошол бирдиктүү салык режиминин чегин жок кылатабыз. Мындай айтканда, канча ошол акча жүгүртүү көлөмү болсо иштей берсе болот. Бирок ошол 50 миллиондон эгер ашса, бул эми мындай чоң эле бизнес болуп, ири бизнес болуп саналат. Анда ошол азыркы иштеп жаткан ставкалар иштейт. Кайталап койсом, 4% накталай эмес болсо 2%. Ошол эле учурда айып пул боюнча дагы көп сөз айтылган. Азыркы учурда бизде ошол патент же юридикалык жак болуп иштеп, анан эгер ККМ жок же ККМ туура эмес колдонсо, чекти бербесе, анда 13 000 сом көрсөтүлгөн. Азыркы учурда мыйзам долбоору боюнча биз мындай кылып атабыз: биринчи жолу эгер ошондой бузуу болсо, анда эскертүү берилет. Мындай айтканда, эскертүү берилип, мүмкүн жаңы мына колдонуп баштады же билген эмес деп эми болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи жолу эскертүү берип, салык кызматынан кызматкер толук түшүндүрүп, кандай бузуу болду, эмнеге ушундай айып, эскертүү берилип атат, жана кандай иштеш керек деп бир түшүндүрмө берилет. Экинчи жолу 5 000 сом, анан үчүнчү жолу 13 000 сом. Азыркы учурда 13 000 сом. Биринчи эле жолу 13 000 сом. Мындай айтканда, 2-3 жолу мындай төмөндөтүлүп, жеңилдик берилип жатат. Эгер эми 3-4 жолу эми түшүнбөсө, биздин оюбузча бул билбестик эмес, түшүнгөн эмесмин деген эмес, бул атайын эле билип туруп
2-3 жолу эскертүү берди, бир айып пул бергенден кийин бул анда атайын кылган, атайын бузуу болуп калат. Ошондуктан бул жагынан дагы жеңилдикке баратабыз. Жана дагы бир жакшы өзгөртүү болуп жатат. Ушул президенттин да жарыгында жазылган. Бул эгер ошол айып пул берилсе, 15 күндүн ичинде эгер төлөйм деп төлөсө, анда 70% мындай айтканда жеңилдик болот. Мындай айтканда 30% эле төлөсө мүмкүн. 15 күндүн ичинде эгер төлөсө. Bundan тышкары дагы бир айтып кетейин, сатуудан алынган салык дагы эме болуп жатат, өзгөртүү болуп жатат. Ал ошол импорт өндүрүүчү эгер ушундай субъекттерге эгер сатса, анда кичине жогоротулган ставка менен сатылат. Анткени биз дагы унутпаш керекпиз, тең атаандашуу болуш керек. Анан ошол акыркы керектүүчүгө товар кандай жол менен барбаса, эгер мындай классикалык ошол жана жалпы режимде же 4-2% төлөп жаткан бирдиктүү салык менен сатылса, анда бир баа болот да. Анан экинчи ушундай төмөндөтүлгөн субъекттер аркылуу сатылса дагы бир баа, мындай тең баа болуш керек деп. Ушундай субъекттерге эгер сатылса, импорттоочу же өндүрүүчү, анда ошол кичине жогоротулган ставка менен сатуудан алынган салык төлөнөт. Түшүнүктүү. Калгылaba ушул сунушталып жаткан долбоордогу өзгөртүүлөр боюнча бизнеске чындап эле мүмкүнчүлүк түзөбү? Жогоруда айткандай ак ниет атаандаштык, колдоо катары чакан ишкерликке келесиз. Чакырганыңарга рахмат. Негизи мурда билесиңер, ушул жылга чейинки иштеп жүргөн эски салык кодексине пат-паттан өзгөртүүлөр кирип турчу эле. Ай сайын, кээде 2 айда бир дегендей. Бүгүнкү жаңы салык кодексинде ушундай бир эреже бар, бир жолдон ашуун эмес, ашпаган өлчөмдө. Ошондуктан быйылкы жылдын жыйынтыктоосу менен ушул өзгөртүүлөрдүн долбоору даярдалып азыр киргизилип атат. Ошол себептен дагы абдан көп өзгөртүүлөр болуп атат. Ушунун кереги бар беле деген коомчулукта көп маселе жаралып атат. Бул деген зарыл бар болчу. Анткени азыр эле Кубаныч мырза айтып өткөндөй, убакыт заман өз ордунда турбайт, өзгөртүүлөр болуп турат, ага мыйзам артынан кууп жетип, артта калбаш керек. Анын үстүнө ушул жаңы салык кодекси 1-январдан бери иштеп, өзүн көрсөттү. Анын өйдөлдүйү, кемчиликтери, жакшы жактары байкалды. Ошонун жыйынтыгы менен анализ жүргүзүп, жумуштоп, тиешелүү өзгөртүүлөрдү иштеп чыкты. Бул эми убакыт көрсөтөт, канчалык деңгээлде туура чечимдер кабыл алынды, канчалык деңгээлде туура эмес дегендей. Анткени идеалдуу мыйзам болушу мүмкүн эмес. Албетте кемчиликтер болот. Бирок ушул апрелден баштап ушул жумуш топто биз да чогуу иштедик. Болгон күч аракетибизди жумшап, сунуштарды бердик. Бизнестин атынан дагы бизнестин үнүн угузууга, мамлекеттик органдарга жеткизүүгө аракет кылдык. Болушунча биздин сунуштар кабыл алынды, анча-мынчасы деле кабыл алынбай калган жактар деле бар. Эми ошондой болсо дагы аз да болсо чечимдер кабыл алынып, Кудай буйрса ушул жакшы жагына элге, журтка кызмат кылган кодекс болот деген ишенимдебиз. Ушул кодекс жакшы бир инвестициялык климатты, салык климатын түзүүгө шарт түзүп берет деген дагы үмүттөр зор. Эми сиздин сурооңуз боюнча канчалык деңгээлде пайдасы бар же жок дегендей, чынында эле анча-мынча салыктардын өлчөмдөрү төмөндөтүлүп атат. Ошол эле коомдук тамактануу жайлары, бул жылдын башынан бери биз абдан көп бул маселеге токтолгонбуз. Кафе ресторандардын бирдиктүү салыгын төмөндөгөн жагы жакшы. Ошондой эле 8 миллионго чейинкилер кичи чакан бизнестин өкүлдөрүнүн дагы мөөнөтсүз бошотулуп жаткандыгы жакшы нерсе. Анткени эптеп үй бүлөнү баккан кичинекей бизнестер көп да Кыргызстанда. Ошолорду салык албай эле 100% бошотулгандыгы абдан жакшы көрүнүш. Үчүнчүдөн соцфондко төлөп жаткан камсыздандыруу полистеринин баасын да төмөндөгөндө, 800 сомго чейин төмөндөгөндө жакшы көрүнүш. Бул дагы болсо бир жакшы бизнеске жардам, өзгөчө чакан бизнеске.
жардам катары деп эсептесек болот. Андан сырткары жана контролдук кассовый машиналарды байланыштуу абдан көп толкундоолор, нараачылыктар болбоду беле. Ошолор боюнча дагы аны колдонбой койгондугу үчүн айып пулдардын өлчөмдөрүн төмөндөгөндүгү, эгер өз ыктыяры менен айып пулду өз убагында төлөсө, ага дагы 70% жеңилдик берилгендигинин жакшы жактары бар. Ошол эле учурда креативдик индустрия тармагында, паркында дагы жеңилдиктер болсун деген атайын президенттин жарлыгы чыккан. Ошол дагы аткарылып, бүгүнкү күндө ал тармакка да бир топ жеңилдиктер берилип атат. Андан сырткары соода тармагында мурда 4 жана 6% болсо, 4% эгер накталай эмес, ал эми 6% накталай өлчөмдө төлөнгөн болсо, бүгүнкү күндө 8 миллионго чейин, жана айтып өткөндөй эле бошотулат толугу менен. 8 миллиондон 30 миллионго чейин 1%, 30 миллиондон 50 миллионго чейин, адашып атам 0,5%, ал 30 миллиондон 50 миллионго чейин 1% деп. Туура эле айтып атамбы, Кубанычбек мырза? Ошондой бир жеңилдиктер, бул дагы соода тармагына бир топ жеңилдик болот. Анткени соодагерлер билесиңер, алып кайрасы товарды сатат, ага өзүнүн бир аз эле өзүнүн пайдасын кошот. Ошол пайданын бардыгы салыкка кетип калбасын деген ой менен соодагерлер ушундай суранычтар болгондуктан бүгүнкү күндө ошол ставкалардын төмөндөгөндүгү жакшы көрүнүш. Бул жерде бизнестин суранычы жарым-жартылай канааттандырылып калды. Биз жанагы 50 миллиондук чекти койбой эле бардык эле соодагерлерге, орто бизнеске дагы жеңилдик бергиле деген сураныч болгон. Анткени 1%дык ставка менен 4%дык же 6% ставканын ортосунда ажырым аябай чоң. Ошондуктан баягы айрыкча чоң соода кылгандар, алар оптом деп коет эмеспи? Дүң соода кылышат, ага маржа дегенде жанагы үстүнө кошкон сумма азыраак кошушат. Алар эми сан менен, көбүрөөк сан менен саткандыктан пайдага чыгууга аракет кылышат. Бирок жанагы бирдиктүү салык 4 жана 6% деген бирдиктүү салык бул табылган таза пайдадан эмес, жалпы көлөмдөн алынгандыктан. Ой, мен кечирим сурайм, 4,2% жалпы көлөмдөн болгондуктан ошол пайдага чыгуу дагы бир топ кыйынчылыкты жаратат экен да. Ошондуктан көбүнчө баягы чоң супермаркеттердин ушундай бир суранычтары болгон болчу, азыраак болсун деген. Ушул сыяктуу маселелер бар. Андан сырткары биз дайыма айтып келебиз, жана туризм тармагы боюнча Кыргызстан экинчи Швейцария дейбиз, же тескерисинче Швейцария экинчи Кыргызстан деп тамак иретинде айтып жүрүшөт. Кандай болгон күндө дагы биз туристтик кызматтарды сыртка сатуу, экспорттоо жолу менен Кыргызстанга акча тартууга кызыктар болушубуз керек. Андыктан туризм бизде инфратүзүмдөр өнүкмөйүнчө өнүкпөйт. Анын ичинде мейманканалар. Мейманканалардын салыктары, башка салыктын түрлөрүнө бизде каршылык жок. Бизнес чөйрөсүндө негизги нараазычылыктар бул функционалдык коэффициент салыгы болуп атат. Бул деген ар бир мейманкананын ар бир чарчы метрине төлөнүүчү салыктын өлчөмдөрү абдан зор. Функционалдык коэффициенттин өлчөмү 1,6 болуп атат да. Бул баягы акча алмаштыруучу жайлар жана ломбардтар менен теңдештирип койгон. Мейманкананын бир эле номери, бир бөлмөсүнүн аянты менен гана барабар эмеспи ломбардтардын аянты. Ал эми мейманканалардын аянттары аябай чоң болгонго жараша салыктын өлчөмү да чоң болуп чыгып калып атат да. Ал эми ошол учурда базарлардын же май куюучу жайлардын, бизнес центрлердин салыктарынын өлчөмү 2 эсе аз болуп калып атат. Ошондуктан бир аз мындай салык адилетсиздиги болуп атат. Ушул сунуштарды биз дайыма айтып келебиз, тилекке каршы сунуштар болбой калды. Андан сырткары башка биздин берген сунуштарыбыз бул тигүү тармагында. Тигүү тармагы текстиль Кыргызстанда жеңил өнөр жай абдан жакшы өнүгүп, бүгүнкү күндө 200 миңден ашык калк иш менен камсыз болуп, экспортко көп товарлар чыгып жатканы бизге жакшы белгилүү. Ушул тармакта бул эми салыкка тиешеси жок. Соцфондко байланыштуу пенсиялык, келечекте пенсия алуу максатында баягы камсыздандыруу акыларынын өлчөмдөрү боюнча ал жерде жакшы жеңилдиктер берилген. Негизи салык кодексинде дагы, ошондой эле социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамда дагы жакшы жеңилдиктер берилген. Бирок жеңилдиктер эгер ишканада иштеп жаткан тигүүчүлөрдүн саны 50 адамдан ашса деген гана коюлуп калган да. Ушул 50 адамга чейинкилер мындай жеңилдикке жете албай калып атат. Ошол себептен жакан бизнести өнүктүрүү бул жакта мүмкүндүк болбой калып атат. Чет өлкөдөн бизден жеңил өнөр жайдын продукцияларын сатып алуучулар көбүнчө
юридикалык жактар менен, башкача айтканда ишканалар менен ири ишканалар менен иштешет экен. Кечи ишканалар менен аларда иштешүүнүн кажети жок болуп атат. Ошол себептен кечи ишканаларда биз өнүксүн дей турган болсок, анда жанагы 50 деген босогону алып салыш керек да. Ошол бир-эки биздин сунуштар бар. Ошол сунуштар эгер кабыл алынганда абдан бизнеске жакшы шарттар түзүлмөгүлө деген ойдобуз. Анан Кубаныч мырза, буга чейин ушул ЖМКдан да окуп калдым. Өлкөдө баягы 4 сыр бар. Бул банктык сыр, мамлекеттик сыр, ишкердик сыр жана жеке адамдын сыр. Анан ошолордун банктык сырга карата чабуул болуп атат деген дагы кооптонуулар айтылып атат да. Бул канчалык деңгээлде негиздүү? Мен да ошону азыр ойлонуп ушуну айтып берейин деп аткам да. Анткени негизи мыйзам долбоору чоң да, анын өзгөртүүлөрү көп. Бирок мен ойлойм азыркы учурда кечээ дагы мына укуктук клиника Адилеттин дагы бир өзүнүн ой пикирин дагы окуп калдым да, Кактус медиада берилип калыптыр. Көп ошол боюнча мындай менин оюмча спекуляция болуп жатат. Мен азыр түшүндүрүп кетейин эмнеге. Мына жөнөкөй жарандар дагы азыркы учурда угуп атат бизди. Бул кирип жаткан өзгөртүү негизи мен башынан айтып коеюн, жөнөкөй жарандарга тийиштүү эмес. Бул ошол ишмердүүлүк кылып жаткан ишканаларга тийиштүү. Ошол ишканалардын банктарда ачылган эсеп жөнүндө болуп жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айтып атпайсызбы, жана банктын сыры, коммерциялык, салык сыры. Ошол банктын сыры салык кызматка өткөндө салык кодексинин 64 беренесине ылайык бул салык сыры болуп эсептелинет. Мындай айтканда, салык кызматынын ошол ченемдүү эле кызматкерлери биринчиден ошону алышы мүмкүн, бардыгы эмес. Биринчиден, экинчиден салык кызматына өткөндө бул салык сыры болуп 64 берене иштеп баштайт. Ал жерде ошо салык кызматындагы жоопкерчилиги каралган. Бүт мыйзам чегинде. Бул экинчиден. Анан мына ошол банктарында өкүлдөрү ошол эле жана юридикалык клиникадагы айтып жатат. Конституцияга карама каршы келет. Дагы бир нече мыйзамдарга. Мына Калыгул мырза менен жумушчу топ менен чогуу ошол конституцияндагы 23 жана 30 беренелерин толук караганбыз. Биздин юристтер дагы айтып жатат, биз дагы толук кандуу айтып жатабыз, карама каршылык жок. Эмнеге? Анткени ошол беренелерде ошол жарандын укуктары корголуш керек деп жазылып жатат. Жарандардын. Биз мен башында айтып кеткендей, жарандарга бул тийиштүү эмес. Жана өзүнүн депозит акча салабы, кандай бир эсептерди которуу кылабы акчаларды, аларга эч бир тийиштүү эмес. Дагы бир айтып кетейин. Кечээ дагы мына Жогорку Кеңештин ичинде дагы каралды. Ушул маселе көп көтөрүлдү депутаттардын арасынан. Биз ал жерде дагы түшүндүрүү бердик. Жана кандай учурлар болуп жатат, кандай факттар салык кызматынын тарабынан мен ойлойм жөнөкөй адам деле азыр угуп жатканда тура эле ошондой болуш керек го деп ой болушу мүмкүн. Эмнеге? Анткени мына Орусия Федерациясынан кечээ мына салык кызматынын төрагасы дагы айтты, чоң мына вагондоп лес келет да, токой келет. Ошол токой келгенде бул жерде ар кандай патент аркылуу ошол документтерде бир баа көрсөтүлөт, төмөндөтүлгөн баа. Бирок ошол эле учурда ошол бул жерден ошол токойго Россия Федерациясынын жана ошол субъектке чоң көбүрөөк баада акча которулат Россияга. Бул эмнени көрсөтүлөт? Документтерде, отчеттордо бир бааны көрсөтүп, бирок факт боюнча төлөгөнү башка. Абдан жогору баада, мындай реалдуу базар баасында берилген акча каражат ошол банк эсебинен которулат. Ошондой эсептер көп. Азыркы учурда салык кызматы ошону көрбөстүктөн
ушундай банк аркылуу ушундай операциялар болуп, мындай айтканда ачык реалдуу ушул акча каражаттарын көрсөтпөй ушундай учурлар болуп жатат. Мен азыркы учурда банктарды мисалы жамандаган жокмун. Бирок ошол банк система аркылуу ушундай мындай айтканда көмүскөдө ачыкка чыкпай ушундай каражат которуу, каражат ушундай операциялар болуп жатат. Дүйнөлүк банктын отчету боюнча ошол 58 өлкөнү анализ кылып, бул жана эң мындай бир организация бар, ОСР деген. Ошол жакка киргендин көпчүлүгү, 50дөн ашыгы ушундай салык кызматына ушундай мүмкүнчүлүк берилген. Алыс кетпей эле коеюн, ошол Америка, АКШ, Европа, өнүккөн өлкөлөрдү албай эле биздин коңшу мамлекеттерди алсак, ошол эле Өзбекстан, Казакстан, Орусия Федерациясы, Беларусь баардыгында ушундай мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан азыр мен бүтүрүп коеюн. Ошондуктан мен дагы мына кайрылып кетет элем. Негизи көп спекуляция болуп жатат. Көп кызыкчылыктар дагы болуп жатат. Биз айтып атабыз, эгер ошол ишмердүүлүк кылган ишкана ачык айкын иштеп жатса, ага эч коркунуч жок. Эгер ал албетте бир жашырып жатса, анан дагы бир мындай мыйзам чегинде болбогон ишмердүүлүк кылып жатса, анда алар коркушат. Ошондуктан биз дагы суранат элек, коомчулуктагы жана ошол бизди угуп жаткан банк болобу же ошо жогорку кеңештин биздин элдин депутаттары дагы ошол нерсени бир жакшы эме кылып, албетте биз жогорку кеңеште дагы талкуулайбыз. Буюрса парламенттик угуу дагы биз ачыкпыз. Биз дагы өзүбүз сунуштадык. Парламенттик угуу кылалы, бизнести чакырып, депутаттар менен чогуу ушундай көйгөйлүү маселелерди талкуулаганга даярбыз жана ошол жерден өзүбүздүн аргументтерди жана факттарды айтып беребиз. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жана ДИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев менен биргеликте салык мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу талкуу жүргүзүп атабыз. Жаңылыктар түрмөгүнөн кийин кайра студиябызга кайтып келебиз. Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосунун Күн башат программасы өз уктурууларын улантат. Биз салык мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу талкуулап жатабыз. Студиябызда экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жана соода ДИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев. Анан жогоруда ушул банк сыры боюнча эч кандай банктын сырына кол салган жокпуз, мамлекет кол салган жок. Бул жарандарга тиешеси жок. Ишкерлер эгер көмүскө каражат жүгүртүп аткан болсо, ошону кандайдыр бир деңгээлде изилдеш керек. Бул банктык сырдан салыктык сырга өтүп кетет деп түшүндүрүп жатасыз да. Анан Калыгул агай, ушундай мүмкүнчүлүктөр баягы бизнеске тоскоолдук жаратпайбы? Инвесторлорго алар бул жакта банкта каражатымда карап коюшу мүмкүн экен деген сыяктуу коркунуч тудурбай дегенде. Ооба, бул жерде чын эле талаш тартыш маселе болуп атат. Эки жактын тең пикири өтө маанилүү. Өзүнүн дагы негиздүү аргументтери бар. Чынында сырттан карап көргөндө биздин ички саясатка, салык саясатына жана биздин мыйзамдарга карап көргөндө сырттагы инвестор ойлонушу мүмкүн да, сиз айткандай эле бул жакка келгенде баардык ачык турбайбы? Анда менде коопсуздугум кандай болот? Эң негизги алар ачык эле иштейм, салыкты убагында төлөйм деген ак ниеттүү эле инвестор болушу мүмкүн, бирок коопсуздук биринчи кезекте турат, биринчи орунда турат. Ошол себептен ошол жагын биз маалыматты туура жеткиришибиз керек. Албетте, мыйзамдын өзүндө дагы карама-каршылыктар көп. Бул жерде банктар жөнүндө мыйзамда мурдатан эле жазылып калган экен, буга уруксат берүү маселеси. Азыркы күндө салык кодексине ошондой өзгөртүү кирип атат. Бирок ошол эле учурда Улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга ссылка кылып кече күнкү биздин кесиптештер жазыптыр. Кактус медиа аркылуу ошол банктык сырды, купуя сырды камтыган маалымат соттун чечими менен гана алыныш керек дегенчи. Бул негизи туура нерсе. Эгер деталдуу маалымат алына турган болсо, кандайдыр бир кылмыш жазык
процесстик негизде текшерүүлөр жүрүп жаткан болсо, кайсы бир кылмышка шектелип же болбосо ошол маалыматтын ээси кандайдыр бир жарандык иш боюнча сотто жоопкер болуп өтүп аткан болсо, ал туура нерсе. Ал эми экинчи жагынан мамлекеттик коопсуздук, салыктарды убагында өндүрүү жагындагы эске алганыбыз туура. Ошондуктан өгүздү өлбөсүн, арабада сынбасын дегендей бир орток пикирге келишибиз керек да. Бул жерде сот аркылуу алган күндө деле маалыматты тез эле алса болот чынында. Бирок ошол учурда деле маалымат сыртка чыгып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби сот органдарында отурган деле кызматкерлер бар. Алардын деле бул маалыматка мындай эмеси болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда салык кызматынан дагы бул маалымат сыртка чыгып кетпейт деген дагы эч кандай кепилдик жок. Анткени Кыргызстанда элибиз көп эмес, баары бири-бирин тааныйт, дос тууган дегендей элечи. Ошол себептен бул жерде мамлекеттик сырга мүмкүндүк бере турган атайын тартип бар. Мамлекеттик сыр ошондой эле банктык сырга дагы ачык бериле турган анча-мынча кызмат адамдарын аныктап туруп, мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынан 1-2 гана адамды жооптуу кылса болот да. Ошол механизмди туура иштеп чыгыш керек да. Анан бул жерде анча-мынча маалыматтар айтылып атат. Түндүк жанагы эмеси бар эмеспи, маалымат алмашуу системасы. Мамлекеттер органдардын ортосунда. Ошолор аркылуу алганга дагы мен жеке пикирим каршыбыз. Анткени ал жерде да маалымат сыртка чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жанагы атайын купуя маалыматтарды алмашуунун өзүнүн тартиби, механизмдери бар. Ошол жол менен эле жана кайталап дагы айтып өтөйүн, борбордук аппараттын 1-2 гана кызматкерин жооптуу кылса, кийин эгер ал маалымат ачыкка чыгып кетеби, жалпы массалык маалымат каражаттарына же болбосо салык кызматынын чегинен сырткаркы башка органдарга чыгып кете турган болсо, жанагы айтылып өткөн 1 же 2 кызмат адамы гана жооп тарта турган болуш керек да, жоопкерчилик тарта турган. Ошондой так механизмден иштеп чыккан күндө гана биз ошол купуя сырдын туура мамлекеттик кызыкчылыгына да жана ошол банктык эсептин ээсинин кызыкчылыгына да кызмат кыла тургандай кылып туруп жазып чыгышыбыз керек. Ошондо гана тартип болот, ошондо гана мындай бир коопсуздуктар камсыз болот. Анан жылдын башында ушу салык кодекси иштелип чыгып, сунушталып киргизилип жатканда көптөгөн баягы тескери ойлор айтылып жатты эле. Бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде анын жарымы баягы түшүнүктүү болуп калды окшойт. ККМ колдонуу боюнча ошол эле салыктык ставкалар боюнча. Анын ичинде эң баягы көп чырчуу чараткан бул тез тамактануучу жайларга коюлган ставка болчу. Ошол маселе эмне болду? Мен жана банк боюнча айтып кетейин, кошумча. Калгулуу мырза айтканына мен кошулам. Биз башынан бери эле дайыма ушундай компромисстүү, биз эки жакты мына экономика министрлиги дагы аракет кылып жүрөт да. Анан бул боюнча деле биз даярбыз. Ушул мен дагы башында айтып кеткендей, баардыгына мындай мүмкүнчүлүк болбойт. Салык кызматынын кызматкерлеринен бир нече ушул өзүнчө ушундай бир бөлүм болобу, ушундай бир-эки кызматкер болобу, ошондой эле ал ушундай изилдөө анализ кыла туруп, ушул отчеттор менен бүт жана операциялар кандай болуп жатат, ошону анализ кылып, мындай бир нече кызматкерлерге жана ошол механизм боюнча дагы биз дайыма эле айтып келатабыз, банктарга деле ушул салык кызматы ошол эме туруп өзүнчө ушундай бир жобо механизм менен иштегенге деле даярбыз. Чектелүү адамдар гана ээ болот бул маалымат. Бирок бүгүнкү механизм деле сот аркылуу алган деле жеңил эле деп атпайбы? Калтырып койсо болбойбу? Жок, сот аркылуу анткени ал жерде негизи көп маселелер бар, мындай процессуалдык. Бирок баары алышы мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз мына жаңы заманбап информациялык технология, цифровизация, ошо онлайн түрдө мындай банктар деле мына салык кызматынан бир нече маалыматты алганга дагы кызыктуу. Анан салык кызматы айтып атат, кандай болуп калат? Бул анда силер бизден алдыңар келе атат, ушундай тез онлайн түрдө. А бизге болсо ошол эле учурда бериңер келбейт депчи. Ошол кыйналып, тиги бюрократия кылып, сотко эме кылып, ошондой бир мындай түшүнбөстүктөр болуп жатат да азыркы учурда. Эми тамактандыруу жайлар боюнча айтып кетсек, негизи эмнеге 8% коюлган? Мурунку салык кодекске ылайык салык контракттар иштеп жаткан.
ошол салык контракттардын мындай маалыматы боюнча салык кызматынын салык эмеси жүгү 6,1% түзгөн. Ошол эле учурда биз мына азыр бирдиктүү салыкты 30 миллионго чейин көтөргөндө 8 миллиондон. Бул жана кошумча нарк салыгынын өзүнүн эффективдүү ставкасы менен ошол бир 8% деп негизи ошондой болуп чыккан. Ал мурунку жылы салык кодексинин долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга чыгып, ушундай бир жогорку кеңештен каралганда, ушул ар бир өзүнүн этабында ушул сунуштар берилген эмес. Мындай айтканда кеч берилип калган, жогорку кеңеште болуп калганда, министрликке бергенде ал учурда ошол документке жогорку кеңештин эле укугу бар болчу, өзгөртүү киргизгенге. Бирок ошол эле учурда жогорку кеңеште каралып жатканда бир дагы депутат ошондой сунуш берген жок. Бүт документтер бар. Анан эми президенттин колуна келип калганда, анан ошол сунуштары түшүп башташты да. Биз ошол салык кодекске кол коюлгандан кийин деле ошол макул ушуну карап көрөлү деп ошо баарын иштеп чыкканда, негизи биз 8% деле аныктап бердик. Бирок ошол эле учурда мына айтып коеюн, салык тамактандыруу ошол ишканалар өздөрү айтышты да. Кээ бир нерселер көмүскөдө экен. Өздөрү айтып, мына мисалы ижарага алганда алар документте келишимде бир бааны көрсөтөт, бирок факт менен көбүрөөк төлөшөт. Мындай айтканда, бул ижарага берип жаткан ошо субъекттер салыктан качып азыраак төлөш үчүн ушул келишимде аз бааны көрсөтүлөт. Бирок бул тамактандыруу ишканалар толук ошол төлөйт да. Мисалы айтып койсом, мына келишимде $500 болсо, негизи $2000 төлөйбүз дейт да. Биз айттык, макул, мына ар бир кандай ошо ишканага, кандай бир кафеге баралы, анализ кылалы дедик. Алар өзүнүн бир анализин кылыптыр, биз дагы 2-3 кафенин анализ кылганда дал келбей ушундай болуп калды да. Анан алар айтышты өздөрү, ушундай мындай айтканда нюанстар бар дешти да. Анан макул деп баарын ошо санап чыгып, мындай компромисстүү бир чечимге келдик. Азыркы учурда мына баардыгы ошо жогорку кеңеште деле мына көпчүлүгү колдоп жатат. Бишкек Ошто накталай болсо 6%, накталай эмес болсо 4% деп көрсөтүлүп жатат. Бул республикалык шаарларда. Калган региондордо накталай болсо 5%, накталай эмес болсо 3% деп. Азыркы учурда ушундай долбоордо сунушталып жатат. Дагы бир эки нерсени айтып кетсем, мына IT технология боюнча дагы көп өзгөртүү болуп жатат. Азыркы учурда 6-4% болсо 4-2 кылып атабыз. Төмөндөтүп, жана накталай эмес, накталай болуп. Анан туризм тармагында дагы сунуштар түшкөн. Аларда дагы 6-4%дан 4-2%га түшүрүп атабыз. Бул туризм тармагы өнүксүн деп дагы биз тилектешпиз. Жана дагы айтып кетсем, өндүрүү боюнча көп өзгөртүү болуп жатат. Бизде мына импорт аябай көп, жана туруп калган ишканалар бар, кыйналып жаткан ушундай ишканаларды биз ошо өкмөт тарабынан критерийлер менен түзүп, мисалы ушул товар канча импорт, мисалы айтып коеюн, мисалы 70% импорт болсо, бизде ошол 30% мисалы өндүрүү болсо, ошол өндүрүү ушул көбөйсүн, 30тан мисалы 50-ге 70-ке жетсин деп, ушундай бир талаптар менен биз ушундай тизмени түзүп, кайсы товар бизде өндүрүлсө, кандай мындай атаандашууга чыдаган, ушул потенциалы бар ушундай ишканаларды колдойлу деп биз ушундай тизме менен толук салыктардан 5 жылга бошотолу деген сунуш болуп жатат долбоордо. Ушул 5 жылдын ичинде эгер биз дагы жөн эле жеңилдик бербей, ал ишканалар өзүнчө мындай милдеттенмелерди алыш керек. Ошол милдеттенмелерди эгер аткарса, анда дагы 5 жылга узартканга мүмкүнчүлүк болот деп азыр мыйзам долбоорунда сунуш болуп жатат. Bundan тышкары азыркы учурда экономикалык бизде
эркин зоналар бар, аймактар бар. Ошол жерден мисалы жалпы Кыргызстанга киргенде кошумча нарк салыгы бар азыркы учурда. Ошол жерде дагы эгер ошол СЭЗ деп коебуз, СЭЗдин ичинде бир нече товарлар өндүрүлсө, биздин ичибиз жалпы Кыргызстанда мисалы көбүнчө ошо импорт боло турган товарлар болсо, же дагы бир ошол критерийлерди кылып, анда ошол СЭЗден дагы жалпы Кыргызстанга киргенде дагы ошол кошумча нарк салыгын дагы бошотуу ошол тизме боюнча кайсы товар болот деп ушундай дагы сунуш киргизилип жатат. Жана bundan тышкары бизде азыркы учурда автоунаа ушул чоң заводдор курулуу пландалууда. Ошол эле электромобиль болобу же жөнөкөй автоунаа, ошолорду дагы бошотконго биз баратабыз мыйзам долбоорунда. Салыктан толук бошотконго. Салыктан ошол кошумча нарк салыгы, эми эң негизги салык бул жерде кошумча нарк салыгы да. Ошол кошумча нарк салыгынан жана эгер ошол заводдорго кандай бир мындай сырьё керек болсо, кандай бир запчасть керек болсо, ошондагы импорт кылганда кошумча нарк салыгынан дагы аны дагы бошотолу деп атабыз. Калгул ага, сөз сизде. Анан бул баягы сунушталып жаткан сунуштар, мыйзам долбооруна сунушталып жаткан бир канча жеңилдиктер каралганы айтылып атат да. Эгерде накталай эмес төлөй турган болсо, жарымы ставкасы коюлуп атат десек болот. Накталай төлөй турган болсо 4%, бир канча төмөндөтүлгөн нерсени көрсөтүп атат да. Анан бул ушул бизнести колдоого ала турган эле салыктык мыйзам деп баягы баа берсек болобу жалпысынан алганда? Жалпы жөн алганда ооба, жана маектин башында ошону баса белгилеп да айтып өттүк. Чынында бул жумуш топтун мыйзам долбоорун иштеп чыгып жаткан жумуш топтун ишине дагы биз активдүү катышып, ошол тиешелүү сунуштарды берип, аны бир топ кабыл алын деп едикпи. Жалпы жөнүнөн жакшы. Анан дагы айтып атабыз, убакыт көрсөтөт. Эмки жылы бул салык мыйзамын өзгөртүүлөр күчүнө кирсе, колдонууга киргизилсе, иш жүзүндө кандай иштеп кетет, кандай болот дагы убакыт көрсөтөт. Бирок жалпы жөнүнөн прогноздор, биздин ойлорубуз жакшы, үмүттөрүбүз жакшы эле. Кудай буйрса жакшы эле салык климатын түзүүгө шартты түзүп берет деген ойдобуз. Анан эң негизги максаты бул көмүскө экономиканы ачыктоо болуп атат. Ошол багытта кечээ эле улуттук статистика комитети 21% деп расмий берди. Көмүскө экономиканы расмий эмес, эми ошол үчүн көмүскөдө расмий эмеси канча экени белгисиз. Көмүскө экономиканы ачыктай алабызбы? Стимул барбы? Абдан жакшы суроо. Негизи бул жакта эки таразанын эки ташы бар эмеспи? Бир жагы бюджетти толтуруу маанилүү болсо, салыктын өлчөмүн көбөйткөн нерсени толтурабызбы, же болбосо тескерисинче аны азайтып, көпчүлүгүн ачыкка чыгарып, ишкерлердин санын көбөйтүп, ошонун эсебинен толтурабызбы? Ошол эле таразанын экинчи жагында көмүскө экономиканы ачыкка чыгарабызбы деген, кайсы бири маанилүү деген ошол бир тараза ташы турат да. Ошон үчүн мамлекеттик органдардын өзгөчө ушул аткаруу бийлигинин негизги милдети ушул да, туура прогноздорду кылып туруп, кайсыл чечимди туура кабыл алуу маселеси жогорку кеңеш менен биргеликте. Ошондуктан салык кодекси бул эми биздин экономикалык конституциябыз, ишкерликтин конституциясы десек болот. Салык кодекси бүгүнкү күндө туура кабыл алынып, туура тарифтер, ставкалар бекитилген болсо, албетте бул көмүскөдөн чыгарууга шарт түзөт. Көмүскөдөн чыгаруу үчүн менин жеке пикирим, мындай эле айтып жүрөбүз, салык ставкаларынын өлчөмү абдан жогору болбош керек, биринчиден. Анткени салык төлөөчү салык төлөгөнгө кызыктар болуш керек да. Кайсыл бир жемкордук, коррупциялык элементтерге барбастан, тескерисинче ал салык төлөө ал үчүн пайдалуураак болуш керек. Экинчиси, салык кодекси абдан жөнөкөй, түшүнүктүү болуш керек. Бизде Кыргызстанда баарыбызга сыр эмес, агрардык өлкөбүз биринчиден, экинчиден өнүгүп келе жаткан өлкөбүз, экономикасы аябай өнүккөн эмес. Андыктан бизде эң көп ишкерлер бул чакан бизнесте. Ошондой эле орто бизнесте. Ири бизнес, ири салык төлөөчүлөр бизде абдан аз. Ошол учурда ошол ири салык төлөөчүлөр эң чоң салык төлөөчүлөр болот, бюджеттин негизги бөлүгүн төлөшөт. Бирок калктын калың катмарында элдин көп саны ошол чакан бизнес менен электенет. Ушул чакан бизнес ээлери бухгалтердин жардамысыз өздөрү өз алдынча ушул отчетторун убагында тапшырып, салык администрировсу жеңил болсо,
аларга ыңгайлуу болсо, алар өздөрү салык органы менен түздөн түз диалогко барып, эч кыйналбастан өзү офлайн түрүндө барабы же онлайн жанагы жеке кабинет аркылуу тапшырабы, кыскасын айтканда ушулардын баардыгы абдан ыңгайлуу жана эл үчүн иштеген кодекс, эл үчүн иштеген система болуш керек да. Ошондо гана биз жанагы көмүскөдөгү бизнести сыртка чыгара алабыз. Көмүскөгө кеткен себеби бир гана бийик салыктар эмес, ошол салык системасынын түшүнүксүздүгү, татаалдыгы. Ошодон чочулаган адам деле эмне экенин түшүнүп-түшүнбөй, салык төлөөгө милдеттүү экенин билип-билбей сыртта жүргөндөр көп да. Андыктан ошол салык маданиятын, жалпы укуктук маданиятты, түшүнүктөрдү элдин арасында көбүрөөк жеткизиш керек, сиңдириш керек. Ал бир гана мамлекеттик органдардын милдети эмес, биз сыяктуу бизнес ассоциациялардын да милдети, стартаптар иштей турган, жаңы өсүп келаткан бизнестер иштей турган, ошондой эле сиздердин да милдетиңиздер жалпыга маалымат каражаттары дагы ушул сыяктуу иш-чараларды көбүрөөк өткөзүп, жөнөкөй жалпак тилде элге жеткизип туруш керек да. Абдан туура айттыңыз. Бул багытта чындап эле ошондой учурлар кездешет. Мен каттата турган болсом, салык төлөшүм керек, электр энергия кымбатыраак төлөшүм керек, жана башка деп, бирок насый ала албайт, өнүгүүгө жеңилдетилген жана башка маселелери көп да. Ошол жагы бар. Анан түшүндүрүү жагынан кичине эметип калып атабыз, бул жагынан аксап калып атабыз. Анан дагы бир нерсени байкаганым, бул накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүүгө басым жасалганы тууралуу байкап атам да. Ошол боюнча түшүндүрүп кетпейсизби? Эмнеге накталай эмес төлөм менен 2% төлөш керек, кайсы жерден 4% төлөнөт? Абдан туура маселени белгиледиңиз. Анткени биз азыр мына көмүскөдөн чыгып, дүйнө жүзү ушул накталай эмес 90%дан ашык ошо өнүккөн өлкөлөрдө накталай эмес мындай айтканда акча жүгүртүү жүрөт да. Бизде болсо тилекке каршы эми баардыгыбыз эле көрүп жүрөбүз, жөнөкөй мына жарандар деле угуп атат болуш керек. Көбүнчө ошо накталай болуп жүрөт да. Эми кичинеден ошондой өтүп атабыз. Бирок ушундай бир чоң стимул болсун деп, ушул накталай эмес акча ушул жүгүртүүгө мындай чоң программалар бар. Анан ушул салык жагынан баардыгы суранышат, ушул стимул болсун деп. Биз дайым ушул жака көңүл буруп, жеңилдик берип жатабыз. Накталай эмес жакка. Ошондуктан ушундай төмөндөтүлгөн ставкалар болуп жатат. Мына накталай эмес болсо, сатуудан алынган салыктан 0% деп дагы 1 жылга узартып атабыз мисалы. Буга чейин айтылып кеткендей, бирдиктүү салык режимдин ставкалары дагы ушул накталай эмес болсо дагы төмөндөтүлгөн. Бул мындай айтканда ушул баардыгы көбүнчө ушул накталай эмеске өтсүн эсепке, ушундай көмүскө азайсын деген бир максаттар. Бирок бул жерде биз ушундай ишкерлер менен дагы иштеп жатканда бир чоң көйгөйлүү маселени аныктадык. Бул жерде банк аркылуу ушул жаңы комиссиялары абдан жогору пайызда көрсөтүлгөн экен. Кээ бир ишкерлер айтып атат, мен ошо мына тамактандырууну айтайын, мисалы сүйлөшүп калганбыз, жакшы ошол 8ден 6-4кө түшүрүп атасыңар. Бирок мен ошол 6-4 деп накталай эмес мындай төлөм болгонго абдан кызыктуу эмесмин дейт. Кызыктар эмесмин дейт. Эмнеге? Анткени макул ошол 4%-ын мен салыкты төлөйүн, бирок ошол накталай эмес мүмкүнчүлүк берген ошол жана өзүнчө ошол аппараттар аркылуу төлөгөндө мен ошол банктын комиссиясын 2ден ашык пайызды төлөйм дейт комиссияны. Мындай айтканда мага баары бир дейт. Мен накталай болсо деле 6%-ты төлөсөм, накталай эмес болсо деле мен салыкты жана ошол банктын комиссиясы менен 6дан кем эмес мындай каражатты төлөйм дейт акчаны. Ошондуктан ушул комиссияны төмөндөтүш керек деп мындай ой пикирлер болуп жатат ишкерлерде. Мындай айтканда ошол эле ишкер айтып атат, мен андан көрө накталай эгер ошо клиенттер төлөсө, мен ошол 6%-ты салык төлөгөнгө мен кызыктуумун дейт, кызыктарым дейт. Анткени мындай айтканда өзүм дагы мына бюджетке мен ушунча салыкты төлөдүм. Мен ушундай салым кошуп, ошол өлкөнүн өнүгүшүнө мен ушундай салымды кошуп келатам деп айтканга мен ошол мага жагат дейт. Комиссияга төлөгөнүм эч кимге мындай айтканда деле мен комиссияны төлөп койдуң дегендей да.
Биз ошол банктар менен иштеп баштаганда ошону көтөрсөк абдан курч, мындай айтканда, мамиле болду да. Экономика министрлиги эмнеге бул маселени көтөрүп жатат деп. Биз айттык, экономика министрлиги ишмердүүлүккө ошол Кыргызстанда кандай бир шарттарды түзгөнгө биз ошол биздин милдетибиз. Бул банк аркылуу болобу, салык болобу, бажы болобу, башка жана лицензия, текшерүү болобу, бүт ушул экономикага тийиштүү маселелерди биз көтөрүп, ишмердүүлүккө жакшы шарттарды түзүш керекпиз. Ошондуктан биз ушул мына накталай эмес бүт жеңилдиктерге баратабыз. Сатуудан алынган салыкты дагы 0% деп узартатабыз. Бирок биз банктарга айттык, эмки жылы ушул 23 жылдын ичинде ушул комиссия боюнча биз, мындай айтканда, толук кандуу башыбыз менен кирип, эмнеге ушундай бүт анализ кылып туруп, биз төмөндөткөнгө барыш керекпиз деп биз мындай маалыматты бердик. Биздин жетекчилигибиз да толук колдоп жатат. Буюрса, мен ойлойм, ушул 2023 жылы ушул банктын комиссиясын төмөндөткөнгө ушул ишкерлерге колдоо кылабыз. Анан дагы бир-эки нерсени айтып кетейин. Бул чоң тармактарга тийиштүү. Калыгул мырза дагы билет, ассоциациясы дагы сунуштарды берген. Негизи биз ошо бизнестин мен ойлойм 90%-ын эске алып, бир нече бир маселелер мүмкүн калды, бирок ал деле себеби бар да. Анан мен айтарым, бул курулуш тармагы боюнча дагы бир жакшы норма кирип жатат. Бул 2022 жылга чейин түзүлгөн келишимдер накталай эмес төлөнсө, ошо 24 жылга чейин 0% болот дегени. Жана биздин айыл чарба тармагы дагы эсептик каттоодон 8 ай берилген өткөнгө, бирок тилекке каршы эми көп себептер бар. Биз дагы аны түшүнөбүз. Ошондуктан ал дагы 2024 жылга чейин узартылып жатат. Биринчиден, экинчиден, биз дагы ушул айыл чарба тармакты толук колдойбуз. Салыктардан толук бошотулган, жана ошол жеңилдетилген насыя жана башка нерселерди биз дагы ошол күчөткөнгө даярбыз. Бирок биздин эле суранычыбыз бул ошол дүйнө жүзүндө биз ошол көмүскөдөн чыгабыз десек, бул мындай айтканда эсеп болуш керек, каттоо болуш керек. Мен чын эле ошол айыл чарба өндүрүүчүмүн деген мындай өзүнчө документ болуш керек. Ошо анан аяктап атат болуш керек. Мен аягында бир сөз айтып коеюн. Ошол азыркы учурда салык мындай тармагында чөйрөсүндө көп реформа болуп жатат. Ошо биз да кайрылып кетет элек. Ошо биздин жарандарыбызга, ишкерлерибизге ошол мындай түшүнүп, ошол колдоо көрсөтсөңөр, анткени биз ошол өлкөбүз өнүксүн деген эле максат, ниет. Өнүккөн өлкөлөрдө эле мына бизде эле адамдар, бир эле баш, эки кол, эки бут дегендей, бизде эле ошол өнүгүп, бутка туруп, биздин мына жолдорубуз болсун, айлыктарыбыз жакшы болсун, бүт ушундай ишканалар иштесин деген максатта ошол реформалар болуп жатат. Албетте бул ошол бюджетке толук кандуу салыктар төлөнсүн. Буга чейин айтылып кеткендей, мен кошулам, салыктардын ставкалары төмөн болуш керек деп. Негизи мына интернеттен эле ар бир адам караса, негизи дүйнө жүзүн албаганда деле мына коңшу мамлекеттерден деле биздин салык ставкалары төмөн. Дүйнө жүзүн айтпай эле коеюн, ал жерде билесиңер 30, 40, 50%га чейин жетет. Бул биринчиден, экинчиден, бул таза ачык, айкын, легалдуу иштеп жаткан ишкерлерге биз шарт түзүш керекпиз. Тең атаандашуу болуш керек. Бирөө төлөп, бирөө төлөбөй же аз төлөгөн болбош керек. Бул мындай айтканда биздин азыркы учурда таза иштеп жаткан ишкерлердин биз укугун дагы колдош керекпиз. Колдоп жана коргош керекпиз. Жана ошол биздин акыркы керектөөчүлөр дагы легалдуу, таза, ошол контрафакт эмес товарды колдонуш керек. Рахмат.
Сиздерге ыраазычылык, ардактуу угармандар. Биздин студиябызда экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков жана ДИА бизнес ассоциациясынын укуктук кеңешчиси Калыгул Салиев болуп, биз салык мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр тууралуу кеп кылдык. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы улуу алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.